Гүлкайыр Рахматова Ботерек айылындагы быйыл ачылган тигүү цехине ишке кирген. Буга чейин айылда үй бүлөсү менен дыйканчылык менен гана алектенчү. Бирок кыш мезгилинде үйдө олтуруп, удулу келген маалда бала бакчада иштеди. Эми минтип айына 2 жолу айлык маян алчу ишканада иштеп жатканына кубанычта. Сыртта жүрүп 50 миң, 100 миң таап деле ошонун квартплатасы, жолу, үйдөгү сагынуулар бар. А берде балдарыбыздын жанындабыз, тапканыбыз эми айыл ичи сатып алган эч нерсебиз жок. Тапканыбыз Кудайга шүгүр. Бакай Ата районундагы Ботерек Кыргызстан айылдарынын айымдарына ишкананын ачылып калганы оңдой берди болду. Себеби үй бүлөсү кашында убакыт сааты менен иш ыргага. Бар жакшы, үйгө да жетишебиз буйруса. Убакыт сааты менен саат 8-те келебиз, кечинде саат 6-да барабыз, 6-дан кийин эле айыл жеринде бир талай. Анан эми бул эми жакшы да бул. Бүт нерселер бир туруктуу жумуш да. Жыл бою постоянно болот. Башында мисалы биз 20 тиксек, азыр бир күндө 150 тикип алдык. Штугун эсептен ошондой эле тикип алдык. Мисалы 300 чыгарып калабыз. Эми тигиштин бизге эмесине жараша. Кандай тигиш келет, ошо жараша. Бул ишкананы Бишкекте тикмечилик менен алектенип келген ишкер айым уюштурду. Айтымында айылдык аялдар мындай иш орундарга муктаж. Бул жерде азыр 50 машиналуу. Азыр адамдардын баары толуп, менде ишчилер жетиштүү болгону гана мага жакшы биликтүү технолог болсо, биликтүү маман болсо, технологдорун жакшы билген болгону ошол мага кажеттүү, калганын баары жетиштүү. Азыр толук аял айымдарды иштегенине 39 адам иштейт азыр. Деген менен көйгөйлөр жок эмес. Мисалы ар бир аялды тигүүгө үйрөтүү зарыл. Андан тышкары технолог, бычмачы, адистер жетишсиз. Ошондуктан Бишкектен даяр кесимдерди колдонуп жатышат. Ишкананын эң башкы өзгөчөлүгү жыл бою туруктуу иш менен камсыз болуп турат. Мындай азыр майда кичи ишканалар бар, мындай тигүү цехтер. Ошолор наоборот келишсе цехке, как мурунку фабрикадай болсок деген ойдобуз да. Биз эми Кудай буйруса муну дагы өстүрөбүз, өнүктүрөбүз деген ойдобуз. Ошон үчүн алар азырдан мону биздин айымдар ойлонушат да, бизде кыштыр, жайдыр үзгүлтүксүз жумуш. Ошон үчүн Кучевканын, Кыргызстандын айымдары көрүп аткан болсо, Бакай Атанын айымдары көрүп аткан болсо, ишканага келиңиздер, ишке кабыл алам. Таласта быйыл 65 ишкана ачылды. Былтыркыга салыштырмалуу 19га көп. Себеби чакан, орто, тигүү цехтер айыл-айылдарда пайда болду. Былтыркы жылга салыштырмалуу, башкача айтканда 2022 жылга салыштырмалуу 19 ишканага көп ачылган. Негизги себеби чакан жана орто тигүүчү цехтер көп ачылган да. Мисалы алып кетсек, Чолпонбай айылында эле 4-5 швейн цех ачылган экен да. Белгилей кетсек, азырынча облус боюнча 50 иш орунга жеткирген 3 гана тигүү ишканасы иштеп жатат. Ошондой эле алар ишчилерди тынымсыз чакырып, иш орундарын сунуштап турушат. Себеби адистешкен тикмечилер айылдарда аз. Салика Садиева, Илхан Арсланбеков, Бакай Ата району.